Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 12 февраль 2025 жыл мен сіздерге Зайнабидиновада жайгашкан мына ушундай 77 сериядагы 4 кабаттуу домдун 3 кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү сатылуучу даяр квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Планировкасы сквозной, техпаспорту бар, документи так. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат, а ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Мен турган жер Зайнабидинова, домдун адреси Райымбеков ЖТ, серия 77. Жок, Райымбеков 8 экен тугандар, сериясы 77, кирпичный дом. Анан бул жерге кантип келем деп турган болсоңуздар, Бухари мечитинен базар тарапка түшүп келип атканда, базардын круговойуна жетпей, сол тарапта Неман деген аптеканы билесиздер, аптеканын жанындагы асфальт көчөгө кирип, сол тараптагыча 50 метр жүрсөңүздөр, мына сол тарапта ушул домду көрө аласыздар. Тактап айтканда бул Райымбеков 6, ушул домдун алды жагы уже Райымбеков көчөсү болуп калат. Сатылуучу квартирабыз ортоңку подъездде 3-кабатта. Анан тугандар, мына домдун алдын караңыздар, кеңири экен. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Мен айткан ортоңку подъездге кирип 3-кабатка чыгып, сол тараптагы квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Планировкасы сквозной, эң негизгиси 3-кабатта жайгашкан. Анан сериясы 77, кирпичный дом тугандар. Негизи 77 сериядагы домдон квартира издегендер өтө көп. Кирпичный дом деп баардыгы жактырышат. Эшикти ачып кирип келе бересиздер тугандар. 3 бөлмө. Анан мына кухнясын балконго чыгарып 4 комната кылып жасалсаңыздар дагы болот. Көп ошону жасап алган. Аянтын билбейт экен тугандар. Бул жерде эси деле билбейт экен, бирок 70 квадрат метр чыгып калса керек. 70тен деле бир аз ашыш деле мүмкүн. 70 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Техпаспорту дагы бар. Ремонту жок. Каалагандай ремонт кылып кирип жашайсыздар. Бул биринчи бөлмөсү. Конок бөлмө болуп калат. Бул тараптан мына балконго чыгып барсаңыздар болот. Тугандар, квартира кирип солго бурулсаңыздар, мен айткан кухнясы караңыздар. Кухняны балконго чыгарып 4 комната кылып жасап алгандар өтө көп. Анықтан ушул нерсени дагы мен айткан информацияны дагы ойлонуп көрөсүздөр. Анан тугандар, мына айнегиден ачык экен өзү. Айтсаңыздар, мына домдун алды, парковочный месталары бардыгы бар экен. Жакшы. Сонун. Так, бул жана мен көргөзгөн конок бөлмөсү. Ушундай. Мына жакта неме кладовка сыяктуу да бир бош орундуу бар экен тугандар. Ушундай. Эми тугандар келип көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефонда иш бүтпөйт, билесиздер. Так, мына эшикти ачсаңыздар. Бул менимче спальня окшойт, мына жакта балкону деле бар экен. Бул домдун арт тарабын карап калган балкон. Бул ошондой 3-чү бөлмөсү. Менимче детский окшойт. Отопление, суу, свет, газ бардыгы бар. Отопление. Бул жак домдун арт тарабы. Кандай маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. Не бул жак кладовка экен, өйдө турган. Анан так, бул жагы душ. Бисмилла деп мына ажатканын ачайын десем, ачылбайт экен. Бул жагы ажаткана. Так, тугандар, эми баасын айтайын. Квадрат метри билишимче 70 квадрат метр чыгат. Баасы болсо, болор баасы $65,000 экен. Андан 1 сом дагы түшпөйм деди. Ошону алдын ала айтып кой, жөнөн чалып, тынчым албасын деп эс айтты. Болор баасы $65,000. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Вариант абмен жолдорун сурап, чала айтып көрүңүздөр тугандар, балким макул болуп калат. Барыңыздарга ийгилик. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарыңыздарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Барыңыздарга ийгилик. Жакшы.